Салам, медиа сабаттуулук курсуна кош келиңиз. Курс 7 сабактан турат. Кошумча мисал менен иштөө сабактары да бар. Медиа сабаттуулук курсу интернеттеги маалыматты чын жалгандан айырмалап, алданып калбоо үчүн сынчыл ой жүгүрткөнгө жардам берет. Сабактарды мен Адилет агай жана Мен Акылай эжей болуп өтөбүз. кеттик анда. Салам, менин атым Адилет. Сабактарды бирге өтөбүз. Биринчи сабак. Барган сайын чынды жалгандан ажыратуу кыйындап калды. Айланада баары эле бизди алдап кеткиси келип жаткандай сезилет. Кээде WhatsApp'ты ачып ата-энеңден кабатыр кылган кат келгенин көрөбүз. Тез оку, бизге банктан жазышыптыр, деп. А сен дароо бул шылуундардын торго үлүү ыкмас экенин түшүнөсүң. Саясатчылар бирди айтып, эртеси башканы кылат. Бийлик экологияга кам көрүүнү убада кылып коюп, бирок жолдорду кеңейтүү үчүн бактарактарды кыйып атканын көрөсүң. Компаниялар алардын продукциясын албасаң жашооң өтпөй каларын айтышса, ChatGPT өңдүү нейротүйүндөр так жоопторду берүүнүн ордуна акылга сыйбаган нерселерди жиберип башты оорутат. Мындан тышкары, соцтүйүндөр да бар. Ал жерде дээрлик ар бир экинчи пост жасалма интеллект тарабынан иштелип чыккан сүрөт же видео. Кимдир бирөө аны лайк чогултуу үчүн, башкалары алдоо максатында кылат. Андан ары домино эффектиси ишин баштайт. Кимдир бирөө мындай фейкти үй бүлөсүнүн чатына жиберет. Дагы башкасы сторисине чыгарат. Адамдар ишенип бөлүшө берет. Ошентип отуруп жалган маалымат өлкө боюнча жайылат. Мындан шылуундар менен эле арамза саясатчылар утат. Калгандарынын баары утулат. Мына ошондуктан жалганды аныктап ажыратып, таанып, маалымат булактарды текшерип, жана сынчыл ой жүгүрткөндү билүү өтө маанилүү. Азыр технологиялар биз аларга көнүп, үйрөнгүчө эле тез өнүгүп жаткан заман. Бизди коргой ала турган жалгыз нерсе бул биздин билим. Биздин факт-чекинг боюнча курста дал ушуларды карап, талдап чыгабыз. Кантип манипуляциянын тузагына түшүп калбоо керек, эмнеге көңүл буруу керек. Сиз же сиздин жакындарыңыз алданып калбашы үчүн фейктерди таанып билгенди кантип үйрөнүш керек. Азаматсыз алдыда фейкти аныктоо сабагы бар.